Журналистика факультетинин деканы Ширин Костюк, факультеттин сыймыкты студенти Айгүл Зияпованы дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан өткөрүлгөн универсиададагы байгелүү менен куттуктады. Айгүл Зияпова аталган универсиадада дзюдо мелдеши боюнча байгелүү 3-чү орунду ээлесе, ага чейин Ысык Көл облусунда март айында болуп өткөн жаштар жана өспүрүмдөр арасында республикалык сынакта 2-чи орунду камсыздап, 31 майда боло турчу дзюдо боюнча Азия чемпионатына жолдомого ээ болду. Анакей бүгүндөн баштап ошол Айгүл кызыбызды ошол чоң масштабтуу спорт иш-чарасына, ошол Азия оюндарына жибергенге бардык аракетибизди көрүп, бардык көмөгүбүздү көрсөтөбүз. Биз Айгүлгө ошол бул сыйлык менен да куттуктап, анан кийин келе жаткан 31-майдагы Азия оюндарындагы ийгиликтерди жаратат деген чоң тилек менен, чоң үмүт менен, чоң ишенич менен ушул Айгүл кызыбызга ийгиликтерди каалап үмүт артабыз. Азаматсыңыз. Азаматсың. Айкөлдүн бул жеңиши биринчи жана акыркы эмес. Ал буга чейин облустук жана республикалык деңгээлдеги мелдештерде албан ийгиликтер жаратып келген. Спортчунун айтуусунда өзүнүн ар бир жеңишин факультетке жана университетке арнайт. Жакында Караколдо болуп өткөн самбо дзюдо боюнча мелдештен биринчи месттен алып, Ливанга жолдомо утуп алдым. Ал жактан Азия чемпионатына барып катышкандам, буюрса мен ал жактан азыр жигердүү даярданып, болгон күчүмдү даярдыктарга жумшап, буюрса жеңишимди журналистика факультетине жана Кыргыз Улуттук университетине арнагым келет, жана албетте Кыргызстанга.